Жаратқан Аллахқа мақтау, пайғамбарымыз Мұхаммадқа салам жана салават болсын. Адамдардың көбі өзінің бақтылы екендігін сезіп біле албайды. Ошонун айынан алтынға бергис өмірін бақытты издеп өткөрөт. Сөз кезеги келгенде бир хикаяны кыстара кетейин. Бирде хан вазирин чакырып, "Мобиреки кызматчыма таң калам. Колунда байлыгы да жок, бийлиги да жок. Бирок качан көрсөң бактысы ашып ташып, көңүлү куунап. Менде болсо баары бар. Бакыт кушу башымдан учкан бейим. Эгерим көңүлүм көтөрүлбөйт. Мунун сыры эмнеде деп ойлойсуң дейт. Вазири, мунун сырын биле оңой эле. Буга 99 формуласын колдонуп көрүү керек дейт. Мунун дагы эмне болуп кетти деп таңданат хан. Вазир 99 формуласынын сырын ачат. Баштыкка 99 теңге салып, анан баштыкта 100 теңге бар деп жазып, аны да баштыкка салдырыңыз да кызматчыңыздын эшик алдына таштап коюңуз. Хан вазирдин айтканын кылат. Кызматчы жумуштан келсе, эшигинде баштык жатат. Дароо алып, кирип ичин ачышат. Толгон теңгелер менен жарым барак кагаз чыгат. Кагазда баштыкта 100 теңге бар деп жазылыптыр. Эми теңгелерди санай башташат. 99. Кайра санашат. Дагы эле 99. Үйдөгүнүн баары жабыла сыртка чыгат. Короону түп көтөрө тинтишет. Болду болбоду, муну бирөө катып алды. Биринен бири шектенет. Кичүүлөр улуулардан тил угат. Ошентип, үй бүлө түнү уйку көрбөйт. Эртеси кызматчы жумушка адаттагыдан кечигип келет. Көңүлү да чөгүңкү. Кечеги жайнаган бактылуу көздөр муңайып, кыжаалат болгону бозоргон жүзүнөн билинип турат. Кызматчысынын мындай абалын биринчи жолу көргөн хан вазирдин 99 формуласын эми даана түшүндү. Адам баласы ушинтип колунда турган 99 бакыт, 99 неаматты барктабай, колунда болбогон бир нерсени издеп, ошонун артынан чуркап, бактылуулук эмне экенин билбей өтүп кетет. Чынында бул өкүнүчтүү нерсе. Жараткан бизге өрөөлөгөн көрүү, угуу сезимдери, абаны каалагандай жутуп, каалагандай чыгарып жатканыбыз өзү бакыт эмеспи?